Эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген акыл сөздүн чыныгы магызын чагылдырган биздин эр азамат чек ара кызматкерлер, аскер кызматчылары, мекен коргоочулары. Жалпыңыздарга Кыргызстан элинин атынан терең ыраазычылык, дуа жана таазим. Хуббул ватон минал иман. Мекенди сүйүү, ата журтту сүйүү бул ыймандан деп хадисте айтылган сүйүктүү жана мекенин сүйгөн менин бир тууган аскерлерим. Кайгырбаңыз, капаланбаңыз. Аллах биз менен, Аллах сиз менен. Анткени сиз ыйык жолдосуз. Пайгамбарыбыз малды, жанды, элди, журтту, жерди, мекенди сактайм деп күрөшүү бул жихад, ал үчүн өлүү, ал үчүн жан берүү бул шейиттик дейт. Кайтыш болуп кеткен аскерлерибизге жараткан шейиттикти насип кылсын. Ал эми калгандарына афият, ден соолук, ийгилик, жеңиш насип кылсын. Акырында сизге айтарым, Пайгамбарыбыздын куттуу сүйүнчүсү айнани ла тамассухуман нару абадан. Эки көз бар, эч качан ал эки көзгө тозок оту тийбейт. Биринчиси айнун бакат мин хошятилла, Кудайдан коркуп ыйлаган көз. Экинчиси айнун бата тахрусу фи сабилилла, Аллах үчүн ата мекенди, элди, журтту, жерди коргойм деп түн уйкусунан калган көз дейт. Жараткан сиздерге дем, күч, кубат, ийгилик насип кылсын.